өзү бир улуттун өкүлү болсо да, бирок биздин тилибизге болгон сүйүүсү, арзуусу артып. Бүгүн 26 ноябрда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын жыйындар залында мамлекеттик тилди башка улуттар үчүн жеңил жана жеткиликтүү үйрөтүү усулдары талкууланган кеңешме өттү. Кереге кеңеште мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы кыргыз тилин үйрөтүүчү кыргызча оңой мобилдик колдомосун тааныштырып, анын өзгөчөлүктөрү жана А1 деңгээлиндеги колдонуучулар үчүн ыңгайлуулугу тууралуу кеңири маалымат берди. Азыркы учурда аракетте коомдо канча мындай өз алдынча мамлекеттик тилди жайылтууда же болбосо кыргыз тилин үйрөтүү боюнча кандай жеке курстар бар деп биз атайын иликтөө салып издегенбиз. Анан ошол көп эле бар экен. Азыр бир болжолду бир 20 чакты жеке ишкерлер бар экен. Тилди үйрөткөн атайын курстарды ачкан, атайын мекеме катары, жеке жак катары. Анан ошолордун арасынан биздин көңүлүбүздө өзгөчө мындай бир тарткан, өзүнүн бир окутуу ыкмасы менен өзгөчөлөнгөн ошо Виктория Кринвальд айым болду. Анан бүгүнкү иш-чарабыз ошол Виктория Кринвальд айымдын өзүнүн жеке тажрыйбасы менен бөлүшүү максатында атайын бир көргөзмө сабак уюштурам деп суранды эле. Биз албетте мындай демилгени колдоого алдык. Экинчиден, биз атайын комиссия тарабынан дагы ушул жылы мына бир 2 ай тегерек болуп калды, 2 айдан көбүрөөк убакыт болуп калды. Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча атайын мобилдик колдонма иштеп чыкканбыз. Өзү мобилдик тиркеме азыркы учурда баштапкы этапта 2 тилден үйрөтүлөт. Кыргыз тилинен, орус тилинен, анан англис тилинен. Азыркы учурда биз ошо өзүбүздүн келечекте иш пландарыбызда ушу борбордогу орус тилдүү мектептерге ошо кыргыз тилин үйрөнүүгө муктаж болуп аткан өзгөчө башка улуттун өкүлдөрүнө баягы жалпы эле биздин жарандарыбызга көбүн эсе ошо мектеп курагындагы окуучуларга ошол мобилдик тиркеменин колдонмонун таанытымын дагы азыр пландуу түрдө уюштуруп атабыз. Ал эми кыргыз тилин чет элдик жарандарга үйрөтүп келе жаткан Виктория Кринвальд мамлекеттик тилди башка улуттарга жеңил жана жеткиликтүү үйрөтүү маселеси боюнча кереге кеңеш өттү. Ал тил үйрөнүү процессинде көбүнчө татаалдык жарата турган этиштерди талдап, бул багытта иштелип чыккан практикалык ыкмалары жана көнүгүүлөрү менен бөлүштү. Бүгүнкү иш-чаранын максаты ал кыскасы айтайын, биз кыргызча сүйлөгөндө татаал этиштерди көбүнчөсү колдонобуз да. Алып кел, жасап кел, дагы башка татаал этиштерди колдонобуз. Ушун көбүнчөсү түшүнбөй атат. Биз кыргыз тилин үйрөнөбүз да, бирок ушул тема аябай кызыктуу, бирок аябай татаал болуп атат көбүнчөсүнө. Анткени ушул темадан аябай кыйналып атышат жана ушул теманы ачып берейин деп атам. Мындан тышкары иш-чарага Zoom платформасы аркылуу башка улуттардан тил үйрөнүүгө кызыккан адамдар жана мамлекеттик тилди жаңыдан үйрөнүп жаткандар катышып, мамлекеттик тилди үйрөнүүдөгү кыйынчылыктарды жоюу жана заманбап окутуу ыкмаларын пайдалануу боюнча өз ой-пикирлерин ортого салышты. За каждый правильный ответ мы получаем бонус. Иш-чаранын жыйынтыгында башка улуттардын өкүлдөрүнүн мамлекеттик тилди үйрөнүүгө болгон кызыгуусу күчөп жаткандыгы, бул кызыгууну мындан ары да колдоо жана өнүктүрүү үчүн аларга үзгүлтүксүз методикалык жардам көрсөтүү зарылчылыгы белгиленди. Асель Сүйөркул кызы, Гүлчөрөк Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.